Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Барыңыздарды бүгүнкү 9 май жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жерибизде тынчтык, элибизде аманчылык болсун. Баткен облусу, Кадамжай району, Хальмион айылында 9 май майрамына карата көкбөрү турнири кызуу өтүп жатат. Бүгүн 9 май күнү биринчи орун үчүн оюндар болуп өттү. Алдыда биринчи лигада жана жогорку лигада кайсы командалар чемпион болду, айтып беребиз. Чыгарылыштын башында жагымдуу жаңылыктан баштайлы. Бүгүн 9 май Ынтымак командасынын чабуулчусу Майрамбек Рыспеков өзүнүн туулган күнүн белгилеп жатат. Балбан билек жигитибизге ден соолук каалап, өмүрү узун болуп, эки дүйнө бактылуу болсун деп тилек кылабыз. Майрамбек 1994 жылы 9 майда Талас районунун Чат базар айылында туулган. Ынтымакка быйыл гана келди. Ага чейин Майрамбек бакубат Таласта жана Достукта чапкан. Биринчи лигада алтын медаль үчүн болгон оюнда Алай менен Көкбөрү мектеби командалары кез келди. Алай тайпалык баскычта Ош шаары жана Чаткал командаларын утуп алса, чейрек финалда Жалал Абад облусунун Жаштык командасы менен кез келип, 6-6 эсебинде тең ойноп, Булеттер сериясында 3-2 эсебинде жеңип алган. Ал эми жарым финалда Алай өзгөндү ири эсепте жеңип алды. Ал эми Көкбөрү мектеби тайпалык баскычта Бакай Атага жеңилип, жана Четинди командасын утуп, экинчи орун менен гана плей-оффко чыккан. Чейрек финалда Көкбөрү мектеби Көк Жалды уткан. Жарым финалда кайрадан Бакай Ата менен кез келип, бирок бул жолу Булеттер сериясынан кийин жеңишке жеткен. Биринчи орун үчүн болгон оюндун биринчи бөлүгү тең атаандаштыкта өтүп, 1-0 эсебинде жыйынтыкталды. Акыркы секундаларда гана Баяман Муралим уулу эсепти ачты. Ал эми экинчи жана үчүнчү таймдарда болсо, Алай атаандашка караганда бир топ мыкты болду. Жыйынтыгында Алай 5-1 эсебинде Көкбөрү мектебин утуп, чемпион аталды. Бул оюнда Баяман 4 салым салса, Адилет Мамасайли уулу бир жолу өзгөчөлүндү. Ал эми Көкбөрү мектебинен Эшмурат Эшмуратов айырмаланды. Финалдык беттеште Сарыөзөн жана Ынтымак командаларынын ортосунда оюн 1-1 эсебинде жыйынтыкталды. Алгачкы таймда Сарыөзөн командасынан Кубантай 19-мүнөттө эсеп санын ачса, экинчи таймда Майрамбек Рыспековдун көмөгү астында Ынтымак командасы эсепти теңеп кеткен. Андан ары Булеттер сериясында жеңүүчү аныкталып, Булеттер сериясында эсеп 2-1 Сарыөзөн командасы ошентип көптөн көп күткөн чемпиондукту багындырды.